Бұл үйдің подмаяк шуағын бүттік, азыр сіздерге қысқа нұсқа айтып түсіндірем. Келгенде прихожка бұл. Сол жақта бір комнат. Ассаламу алейкум туғандар. Через бұл комнат, да, бұл жақта бір комнат. Так, біз шуақты баштағанда анеке күлөнка жауыштырып кетеміз скотч менен жана подоконникке. Уштогу раствор тийбеш үчүн, балтан шалтаң болбош үчүн. Подоконниктер таза. Так, подмаяк шуақты 3 сомдон кылабыз. Бетономешалка, леса, байок, челек чакка өзүбүздөн сиздер только стройматериал алып бересиздер и тамак аш бересиздер. Тамак аш бергенге убакытча желание кылган адам болбосо, анда тамак аштын акчасын берип кое бересиздер. Так, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона кыласыздар. Биринчи зона кылып туруп, сеналар тактап туруп, жалаа шаар иште керегинде 1000 сом которосуздар. Ал силерге 2000 сом барып көрүп алашып, бабашы алгандан кийин сиздин заказыңыздарды алган болобуз. Сиздин заказыңыздарды алгандан кийин 25 күн, узагы менен 1 айда ишиңиздерди баштайбыз. Бул үйдүн ээси биринчи зона кылып туруп, сеналарын тактап туруп, биринчи 2000 рубль которгон, себеп дегенде Россияда болчу. Биз келип көрүп, санап бергенбиз, мынча квадрат экен. Уста акымданча болот, мындай материалдар кетет деп жазып бергенбиз. Анан 30 000 сом акча которгон. Ошондо башында 2000 сом менен, кийин 30 000, 32 000 мага өткөн. Кечегиде келип, баштап азыр бүтүрүп, Кудай кааласа чыгып кетебиз. Мазоно кылгандардын 70% срочно дейт да. Биз срочно бизде болбойт, сразу айтып коеюн. Заказ бергенден кийин, бабашы бергенден кийин 25 күн 1 ай. Буну мен ар бир видеомда айтып атам. Ошондо дагы бука бир нерсе кылбайлыбы, ака бир нерсе кылбайлыбы, доплата кылам үстүнө дейт. Жок тугандар, биздин эркек бул лабыз сөзүгө туруш керек. Кол алышкандан кийин ошо датага барып ишти башташ керек. Тугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона кыласыздар. Консультация жалаа шаар иште керегине 1000 сомго чыгып атабыз, ал алыс жерге 2000 сомго чыгып атабыз.